Урматтуу телекөрүүчүлөр, Улуттук 1-каналдын Замана студиясы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Мына ошентип биз коногубуз менен маектешүү мүнөтүнө жакындап келдик. Сиздерге маалымат катары айта кетели. СССРдин эл артисти, кыргыз элинин туңгуч хармейстери Султан Юсуповдун 105 жылдыгына арналып, өлкөбүздө экинчи жолу студенттик хор коллективдеринин фестиваль өтөт. Мына ушул фестиваль жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн биз Улуттук маданий борбордун директорунун орун басары Сакчыбек Мамат Исаковду жана Улуттук маданий борбордун башкы режиссеру Гүлиза Кочкорованы студиябызга чакырып алдык. Кутмандыңыздарбы? Кутмандыңыздар менен. Кош келипсиздер. Чоң рахмат. Өзүңүздөр жаш болсоңуздар дагы ошол кыргыздын маданиятын көтөрүүгө абдан бир чоң салым кошуп кызмат кылып келе жатасыздар. Дагы бир жакшы жаңылык менен келдиңиздер. Биз жакында эле ошол оркестрлер жамаатынын сынагы жөнүндө айтып, даңазалап, ошол жаңылыкты айтып өтө электе кайрадан бир жаңы жаңылык жаратыптырсыздар. Келиңиздер, эми хор коллективдеринин сынагы жөнүндө кеп кылалы. Былтыркыдан айырмасы быйыл студенттик деп аталыптыр. Кыргыз СССРдин эл артисти ошондой эле алгачкы туңгуч хармейстер Султан Юсуповдун 105 жылдык мааракесине арналат. Аталган хор кароо сынак фестивали быйылкы жылы окуу жайлар арасындагы билим алып жаткан студенттердин топторунан түзүлгөн хор коллективдер арасында өткөрүлөт. Бүгүн дал ушул күнү 23 май Кыргыз улуттук консерваториясында Калыйм Улубасанов атындагы консерваторияда тандоо туру өткөрүлөт. Жалпы кароо сынакка 12 коллектив бүгүнкү күндө катышат. Жакшы. Ички тартиби жобосу жөнүндө айталы. Сөзсүз аткарылыш керек болгон канча чыгарма бар жана өздөрүнүн каалоосу менен аткарыш керек болгон канча чыгарма бар. Жалпы кыргыз журту менен амандашып кетели. Мына ушул таңды көрсөткөн жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун дейли. Жалпыңыздарга кутман таң. Бүгүн жакшы бир саамалык, бүгүн биз үчүн чоң майрам десек дагы болот. Анткени маданият тармагында жакшы бир кароо сынак фестиваль өткөн турат. Бул албетте республикалык экинчи ирет өткөн. Бул студенттик хор жамааттарынын арасындагы кароо сынак. Бул кароо сынак фестивалыбыз бүгүн тандоо турун баштап алабыз буйруса. Негизи 3 ай алдын, 4 ай алдын биз жобонун атайын иштеп чыгып, биз ар бир катышуучу хор коллективдерине таратканбыз, алар даярданышкан. Анда негизинен ар бирине өзүнүн критерийлери бар, талаптары бар. Негизи хор коллективдеринин командасы курамы канча кишиден болушу керек, кандай чыгармаларды аткаруу керек, кандай тартипте өткөрүлөт, анын жобосу бардыгы жобонун иретин менен жазылган. Негизгиси быйыл ошол былтыркы жылга салыштырмалуу Султан Юсуповдун 105 жылдыгына карата арналгандыгына байланыштуу биз негизинен аткарылуучу негизги 3 чыгарманы киргизгенбиз. Бул Муратбек Бегалиевдин Атамекен ыры, жана ошондой эле Жумамедин Шералиевдин фестиваль ыры, жана Султан Юсуповдун Ата журт чыгармалары. Эң сонун. Калганын кошумча өздөрү да аткарса болот. Албетте калганын өздөрү эркин формат бергенбиз аларга. Өздөрү кааласа ушул кыргыз классикасынын, музыканттардын, композиторлордун чыгармаларын, же болбосо дүйнөлүк классикалардан өздөрү тандап алып, же болбосо анан биз бул жерге өзгөчө бир номинация да койгонбуз. Биздин улуттук колоритибизге туура келген. Ошондой эле жана мекенчилдик, патриоттук сезимдерди ойготуучу жаңы чыгармаларды сөзсүз аткарышы керек. Ушул номинацияда бар. Канча хор коллектив бар экен, катышууга заявка бергендер? Катышууга билдирүү бергендер бүгүнкү күндө 12 команда, жогорку окуу жайлардын студенттик хор коллективдери билдирүү тапшырды. Негизи хор коллективдери жөнүндө баян кыла турган болсок, бул теги тарыхына кайрыла турган болсок, 1928 жылдан баштап Кызыл сарайлар, Кызыл чайканалар, Кызыл боз үйлөр деп башына уюштурулуп, бир гана маданият мекемелеринде гана уюштурбастан, айыл чарба тармагында, же болбосо өндүрүштүк тармактардагы ошол жерде эмгектенген жумушчулардын чыгармачылык топторунан дагы түзүлүп башталган. Ал эми союз мезгили ыдырагандан кийин мамлекетибиз өз алдынча эгемендүүлүктү алып, бирок көпчүлүгү экономикалык багытка басым жасап, базар рыногуна басым жасап, маданиятыбыздын ушул анын ичинен ушул хор тармагы бир аз аксап келген.
Буюрса ушул багытты жандандыруу максатында, жаңы жүздөрдү коомчулукка алып чыгуу максатында ошону менен биргеликте Кыргыз Республикасынын президентинин номер 1 жарлыгы адабий руханий мурастарды өнүктүрүү, дене тарбияны өнүктүрүү максатында ушундай бир топтор арасында кароо сынактарды уюштуруп келатабыз. Кошумчалай кете турган болсом, бул негизинен хор жамааттардын арасындагы бири-бирине болгон тажрыйба алмашууга дагы жакшы бир көпүрө болот десек дагы жаңылышпайбыз да. Анткени былтыркы жылы биз биринчи ирет тарыхта деп баса белгилөө кажет, анткени буга чейин мындай иш-чара болгон эмес. Былтыркы жылы 2022-жылы биринчи ирет өткөргөн болсок, быйылкы жылы болсо былтыркыга салыштырмалуу катышуучулардын саны арбыды. Биринчиден, экинчиден болсо бири-бирине болгон тажрыйба алмашуу, бири-бирине болгон өздөрүнүн билбеген нерселерин үйрөтүү, канчалык деңгээлде хор жамааттардын арасындагы мындай өнүгүү, өсүү дана байкалат экен да былтыркы жылы. Иштеп чыгуу сапаты дагы күчтүү болот, изденүү болот экен, аларда аракет болот экен. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл биз аябай күчтөндүк. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл бизде аябай сонун бир мотивация болду. Биз быйыл барабыз, биз ушундай катышабыз деген бир аракет командаларды көрүп алып биз аябай сыктандык да. Хор жамааттарына дагы көңүл бурулат экен да деп сүйүнүп атышабы. Жылда уюштурулабы мындан кийин же бир канча убакыт коесуздарбы? Бул башында ушул сынактарды мындай элге, коомчулукка таанытуу, ошондой эле чыгармачылык топтордун өстүрүү максатында биз 2 жыл аралыгында катарасынан койдук. Буюрса келерки жылы 2 жылда бир жолу уюштура турган болот. Ошондо менен 2025 жылы да. Эртеңки финал канчада, кайсы жерде болот? Толук маалымат бере кетели. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели. Бүгүн тандоо турунан кийин буйруса эртең 2023-жылдын 24-май күнү Улуттук тарых музейинин астында кечки саат 18:00 гала концерт жана сыйлуу аза менен коштолот. Жалпыңыздарды чакырабыз. Бишкек шаарынын тургундарына, жалпы конокторуна ыр майрам болот деген терең ишенимди айта кетели. Ишиңиздерге ийгилик анда. Бүгүнкү тандоо туру жогорку деңгээлде өтсүн дагы, эртеңки сыйлуу аза менен жогорку деңгээлде. Борбор шаарыбыз шаңга бөлүнөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз дагы соңку мүнөттөрүнө жакындап калды. Барыңыздарга ийгилик жана жакшы маанай каалайбыз. Саламатта болуңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.